Жайыт жана айдоо жерлерди мыйзамсыз басып алып, ал жерге курулуш иштерин жүргүзгөн окуялар буга чейин орун алып келген. Мисалга алсак, Бишкек шаарындагы айрым конуштарда дал ушундай окуялар катталып, айрымдары али күнгө чейин кызыл китеп ала албай убара тартып келишүүдө. Болбойт, бүтпөйт бияк аркылуу. Бүтпөйт. Жок эле сөз. Эми мындан ары кимде ким ушундай өзү билемдик менен айдоо жана жайыт жерлерди басып алып, курулуш иштерин жүргүзсө, катаал жазага тартылат. Буга чейин да айдоо жерлерди басып алып, аны башка бир жарандарга курулуш куруу максатында сатып бизнес кылган бир топ жарандар кармалган. Алардын мындай кадамдарынан улам жерди сатып алып, курулуш курган жарандар документ ала албай митингтерге да чыгып жүрүшкөн. Трансформация! Мисалга алсак, буга чейин бир эле жер тилкиге эки адам ээлик кылып келген. Эки жарандын ортосундагы жер талаш мамлекеттик деңгээлге чейин көтөрүлүп, коомчулукта катуу резонанс жараткан. Мына ушундай жагдайлардын алдын алуу максатында президент Садыр Жапаров айрым мыйзам актыларына, Кыргыз Республикасынын кылмыш жаза кодексине, Кыргыз Республикасынын укук бузуулар жөнүндө кодексине өзгөртүү киргизүү жөнүндө мыйзамга кол койду. Мындан улам өзү билемдик менен жер басып алгандар үчүн жоопкерчилик күчөтүлөт. Жаңы мыйзамга ылайык, эми айыл чарба жерлерин басып алып, аларга имарат куруп алгандар 5 жылдан 7 жылга чейин эркинен ажыратылат. Айыппул 100 миңден 200 миң сомго чейин көтөрүлдү. Бул сума мурунку мыйзамда 50 миң сомго чейин гана каралган болчу. Ошол эле учурда басып алууну уюштуруучулары 10-12 жылга камалат. Ал эми басып алууга жол берген жооптуу кызматкерлер 30 миң сомдон 70 миң сомго чейин, айыппул же 3 жылга чейин эркинен ажыратылат. Ошол эле мөөнөткө мамлекеттик кызматта иштешине тыюу салынат. Жерлерди мыйзамсыз ээлеп алуу, кеңейтүү фактыларын алдын алуу, тыюу салуу, ошондой эле жерлерди максаттуу багыты боюнча пайдаланууну көзөмөлдөө министрлер кабинетине жүктөлдү. Жерлерди мыйзамсыз басып алууга жана аларга курулуш курууга жол бербөө максатында кабыл алынган мыйзамды Жогорку кеңеш 25 майда колдоп берген. Сиздер менен мен Абдыганы Суранов болдум. Сиздер алдаган Ивре каналын көрдүңүздөр.